Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Жаңы жол спорттук реалити шоусуна кош келиңиздер. Сиздер менен алып баруучу Айжана Аденова. Бүгүн сиздерди өзгөчө чыгарылыш күтөт. Бул жерде секунддардан дагы күчтүү нерсе бар. Алар мүнөз, эрк жана командалык дух. Биздин катышуучулар профессионал спортчулар эмес. Алар жашоосун өзгөртүүнү чечкен жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлер. Жана бүгүн сиздер алардын алгачкы чоң мелдешине күбө болосуздар. Индор триатлон Relay Mix триатлондун эң кызыктуу жана эмоцияга бай форматынын бири. Эстафеталык формат 4 адамдан турган команда. 2 аял, 2 эркек. Ар бир катышуучу толук дистанцияны өтөт. 125 метр сүзүү, 5 чакырым велоэтап жана 2 чакырым чуркоо. Бул жерде жөн гана ылдамдык эмес, мүнөз, стратегия, командадагы биримдик жана бири-бирин колдоо чоң мааниге ээ. Старт алдында биз катышуучулар менен маектешип, алардын маанайын жана толкундануусун билдик. Ал эми фиништен кийин чыныгы эмоциялардын күбөсү болдук. Бүгүн өзгөчө күн, бүгүн өзгөчө мелдеш. Анткени катышуучулар менен бирге Кыргыз Республикасынын триатлон федерациясынын президенти Алканов Чыңгыз Райханович дагы жарышка чыкты. Ал спортчуларды сөз менен гана эмес, өзүнүн үлгүсү менен дагы колдоду. Өзү дагы командалык эстафетага катышты. Бүгүн баары болот. Эмоция, күрөш жана жеңиш. Бул жаңы жол, адамдарды өзгөрткөн жол. Биз баштадык. Спокойно, расслабились. Обратно ко мне семенящим бегать. Хорошо. Следующий мужчина. Машыгууларга 2 ай болду. Сиз өзүңүз кандай өзгөрүүлөрдү көрүп атасыз? Көп эле өзгөрүү болду. Биринчи ушул жашоомдогу дисциплина өзгөрдү. Экинчи физиологиялык жактан, дене мүчө, үчүнчү интеллектуалдык ой жүгүртүүм өзгөрдү. Күндөн күнгө ушул кечинде качан саат 6 болот экен, качан залга барсам экен деген мындай умтулуулар, аракеттер, мындай жакшы ой пикирлер болот. Вот. Вверх, 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 да, толкаем. И оп, следующий. Оп, оп. Оп, оп. Научилась прыгать? Макгрегорда подпрыгиваем. Выше бедро. Вот. Толкайся, толкайся. Күтүүсүз моменттер, күтүүсүз нерселер болду беле? Күтүүсүз нерселер болду. Башында ден соолук жактан болду. Андан кийин машыгуу учурунда кичине дене мүчөлөрдү оорутуп алган учурлар болду. Ошондо кайрадан эле ой келди. Ушул мага керек беле деген сыяктуу. Бирок анын баарын өттүк, буюрса азыр баары жакшы. Кыскача айтканда, бул жерде орусча айтканда испытание, анан рахат, ошол эле учурда адреналин. Ошолордун баары ушул 2 ай аралыгында өттү. Жалпысынан өзүм менен өзүм күрөш, жалпылап айтканда. Бекерби номерде? Бизде ошо машыктыруучулар деле олуттук кабыл алууга тренер өзү деле айтты. Мисалы мен көлдө болгон соревнованияларга катышканда 2 жолу мен да чогуп кетейин деген учурлар болгон. Адам өзү мындай ментальный жактан, анан физикалык жактан даяр болбосо оор болуп калат болуш керек деп чын эле коркуулар болду. Азыр менде эч кандай коркунуч жок. Буюрса күзгө чейин машыксак, баарын мындай жеңил эле өтөбүз деген ойдомун. Сиз азыр өзүңүздү эмне үчүн мактай аласыз? Өзүмдү мен ушул долбоорго катышканыма мактай алам. Ошол чечимди кабыл алганыма мактай алам. Мисалы үчүн чын эле жашоодо бир нерсени баштоо кыйын. Ошол нерсени баштап
мен өзүмдү эркимди жеңдим деп өзүмдү өзүм мактай алам. Себеби дегенде аракет кылып, ошол умтулуп, кандайдыр бир ден соолук жактан, физикалык жактан, дене мүчөлөр ооруганына карабастан ошо аракет кылып калтырбай эле деп дисциплинаны сактап, ошон үчүн өзүмдү мактасам болот. Ай, азаматсыз Айзаратбек. Потом, если мы сделаем, потом если с переключением будем учиться восстанавливаться. Мен өзгөрүлө в основном эмеле болду, морально. Начальникада эметип атканда өлө эме болуп аткан, кыйын болуп аткан да. Я все выиграю, все. Это же не ерунда деп аткам. Азыр это очень большой труд экен, эми сезип атам да. 80 метров ускорение сделать и обратно семенящий бег. И Это когда утром эртең менен тренировкага туруп атканда, сен ойлор жеткен да. Эмнеге кыласың аны, уктай берчи деген ойлор, ошондой ойлор көп келип атты да. И обратно семенящий бег. Спокойно, спокойно. Все, и обратно спокойненько. Спокойно, молодец. Американец страйкпот, хардворк, тяжелая работа, ошондой эле болот. Азыр өзүңүздү кайсы нерсе үчүн мактай аласыз? Ушул спортко келгеним үчүн мактай элем. А так мындай баары бир кичине лень болуп атат да. Лень утуп кетип атат иногда. Койгула. 2 ай өттү. Биз сизге көп көрүүчүлөр ставка кылып атышат. Биздин позитивдүү дикий водитель утса экен деп, ошон үчүн сизге да дем күч берип турайлы. Манайым эң сонун деп айтсам болот. Анткени Бүгүн бизде велосипед боюнча тренировка болду. Биз шаардан тышкары чыгып тренировка кылдык. Мурда тоодо айдай турчу велосипедди айдап көргөм, бирок шоссейный велосипед менен биринчи жолу тээп көрдүм. Шоссейный велосипед өзү эле учат экен алчу. Ылдый көздөй, аэропортту көздөй кетип баратканда аябай мындай напряженно кетиптирмин. Келатканда сурап атпайм, көрөм, мол мост бар беле, мол здание бар беле депчи. Мындай ушундай велосипедди кандай тээп барам деген ой менен бардым да. Келатканда вот я более так мындай өзүмдү кой берип, анда эки жакты карап, мындай суктанып анан келдим десе болот. Мага ушу бүгүнкү тренировка мага башкача болду. Аябай жакты десем болот да. И все, и вкручиваем опять, сильно-сильно вкручиваем, вот так. Сырттагы машыгуу менен залдагы машыгуунун айырмасы аябай чоң экен да. Бул жакта зданиянын ичинде андай физически биздин денебиз башкача кабыл алат экен да. А вот сырттагы таза абада аябай башкача экөөнүн разницасы мындай асман менен жердей десем болот да. Эффективный окшойт деп ойлойм да. Ошондуктан мага эшикте тренироваться эткен аябай жакты. Ниже. Да, ниже. До конца утра. Да. Вот. Бул нерседен мен азыр өзүмө жакшы нерсе алып аткан үчүн мен азыр эч нерсе кыйын эмес деп айтам. Бардык нерсени кылса болот, адамдын колунан бардык нерсе келет. Азыр мен башка өрөндөмүн, ошол убактагы Зинара башка болчу деп айта алам да. Жолдон кандай болот, мындай кичине корку сезими болуп аткан, бирок вот барып келгенден кийинки оюм өзгөрдү десем болот да. Эч кандай коркпош керек экен. Просто мындай эреже менен айдаш керек экен да. Эреже менен барып, эреже менен кандай айтса тренер ошол нерсени аткарсаң эле жолдон адашпайт экенсиң да. Эң биринчиден мен спортту сүйгөнүм үчүн мактай алам. Мен өзүм спортту кичинекей кезимден бери эле жакшы көрөм да. Негизи кичинекей кезимде эле школдо окуп жүргөндө волейболго барчумун, баскетболго барчумун. Андан кийин чуркаганга өттүм. Азыр вот триатлонго келдим. Бул мен үчүн аябай чоң, мен үчүн мындай чоң бир ийгиликтердин бири деп айта алам. Ошондуктан мен күчтүү болгум келет, спортту таштагым келбейт. Мен дагы канча жашка барсам дагы буюрса ден соолугум болуп, ушул жол менен кетсем мен
жакшы жыйынтыктар чыгат деп ойлойм да. Ошондуктан мен спортту таштабайм деп айта алам да. Биз сизге дем күч беребиз, ийгилик каалайбыз. Орустар айткандай, у вас все получится. Келгиле. 5 месте 10 бергиле. Баштап келгенде өзүм бар кадимкидей оор сезип, мындай башкача болчумун. Азыр мен жыйынтыгын көрүп турам да. Салмагым кетти, мындай кыймылым бат дегендей. Ушул нерселер мага белинип атат. Нормально только правый тормоз. Левый тормоз – это передний. Правый задний, левый передний. Авиация при поворотах, при ямах смотрят в переднее колесо. Вы никогда не должны смотреть в переднее колесо. Вы всегда должны смотреть вперед. Чыныгы велосипедте сырттан тепкен бул башкача экен. Жарыш болду. Жарыш мындай кээ бир жерде эмоциялар дагы мындай. Велосипедке биринчи жолу сырттан отуруп көрүп атабыз да. Анткени дөңгөлөктөр ичке, анан мен четке чыгып кетип баягы тартып кетеби деп ойлогон ой болуп атты. Экөөбүз жакын теп атканда мен өтө жакындай алган жокмун да, анткени себеби эме болуп атты да. Баягы бири-бирибизге тийип кетебиз деген нерсе болду. Анан бул тарабыбызда машина улам мына өтүп атканда мындай чочулуп аттык да, улам артта карап. Ар бир машыгуу мен үчүн оор, кыйын болуп атат, бирок ошону жасашым керек, кылышым керек деген нерсе менен алдыга жылгам. 2 ай машыгууну бир сөз менен сүрөттөсөңүз кандай сөз болот? Бир сөз менен сүрөттөсөм мындай жакшы энергия алдым десем болот. Бул машыгуу мен үчүн мага энергия, дем күч берди десем. Мен ушул нерсени көптөн бери мындай денем каалап жүргөн окшойт да ушул нерсе. Мен машыгууга келгенде мындай бул жактан эс алып чыгып кетем да. Ошол мен үчүн мындай жемиштүү болду десем болот. Анткени жумушта баягы моралдык аябай чарчайсың. Анан келип машыгууда ал нерсенин баарын унутуп, бир жаңы энергия менен кайра мен чарчабай, мен энергия менен чыгып кетем да. Анан барып сон мен салып. Так, ребята, давайте ближе подъезжаем. Работаем, вкручиваемся. Убакытты туура колдонуп, баягы дисциплина, бардык нерсени туура кылсаң, ошол нерсеге жетсе болорун мындай уже көзүм жетип баштады. Катыша алат экен, мурда коркунуч болсо, азыр ишеним пайда болуп баштады. Ой, Азамат Канжарбек, вы прям радуете нас каждым выпуском. Чоң рахмат сизге. Эң биринчи эмоциям в прямом смысле эле өлдүм. Эмнеге? Я думала, кайра обратно жетемби, жетпеймби деп аябай кыйналып, ыйлам келип. И Лена мага айтып атпайбы, если очень тяжело, можете сесть в машину, велик тоже туда. Нет, я до конца. Ну вот, настрой держим, деп туруп, анан до финиша доехала. Башында турганда кыйын болуп аткан, мага керекпи ушул, уктап жата берсем болбойбу деп. Ама вот машыгуу жок күндөрү, там уктап каласың да, 9-10го чейин. Ойгонсоң өзүңдү мындай начар сезесиң. Залдан чуркаган бөлөк, эшикке чуркасаң бөлөк да, пульс бөлөкчөсү жүрөт экен. Мыктысың, сүзгөндү үйрөндүм, сууда дем алганды үйрөндүм, бассейнден суу жутпаганды үйрөндүм. Ошо биринчи жолу велосипед менен жолго чыктым. Мен велосипедке кичкийимде эле бир 5-6 классында ойноп эшиктин алдында жүргөндөрмүн. Андан кийин отурган эмесмин. Велосипед менен келип токтогондо машинага отуруп эле папама чалдым. Папам мени көрүп, "О, сеньор помидор." Меники ушундай да кызарам сразу элечи. "Сеньор помидор, молодец, кызым. Ушундай кызым бар да. Не сдавайся, вперед тур." Биз силер менен сыймыктанабыз. Атаңызга чоң ысык салам Кыргызстандан.
сиздин мыкты кызыңыз бар, победитель өзү айткандай баары жакшы болот. Биз сизге ишенебиз, ийгилик каалайбыз. Келгиле оңду. Таза абада, ачык асманда велосипед тебүү бул өзгөчө башкача сезимдер экен. Баягы өзүбүз жалгыз күнүмдүк турмушта кээп жүргөн менен жалпы группа менен тепкен бул мен практикамда биринчи жолу болуп атат. Анан бул башкача сезимдерди тартуулады. Айткандай мотивация аз болгонун карабай, ушул машыгууну калтырбай келип, өзүмдү баягынтип менталдык жактан режимдерди сактай албай калганым менен, бирок өзүмдү баягы ушул нукка салууга өзүм менен өзүм күрөшүп аракет кылып келатам. Хорошо. Мен ушул бүгүнкү интервьюнун башынан баштап айтып келаткандай эле, өзүмдү өзүм жеңип, мотивацияны кайра жандандыруу. Ошол эле. Мындай оюңузда барбы? Эмне жардам берет? Балким убакыт эле го дейм. Ошо өзүмдү өзүм антип күчкө салып, күч менен балким ошол нукка түшүп кетем деген үмүттө эле келатам. Сизге ийгилик каалайбыз, дем күч берип атабыз. Катышуучулар деле мен менен макул болуш керек. Биз сизге ишенебиз. Ошондуктан келиңиз. Не подводите меня. Келгиле. 5, 10, мындай. Опана. Жаңы жыл спорттук реалити шоусу сөзсүз көрүп туруңуздар. Алдыда дагы көптөгөн эмоциялар, сыноолор жана жаңы жеңиштер күтөт. Ден соолукта болуңуздар, спортту сүйүңүздөр жана жаңы жолдон коркпоңуздар. Сиздер менен бирге Айжан Аданова болду. Кийинки жолугушканча.